Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Сабактарыңарды жакшы окуп жатасыңарбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн бизде кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү биздин темабыз эмгек ырлары. Анын ичинен Бекбекей жана Шырылдаң ыры. Бекбекей ыры кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгындагы Оп майда, Шырылдаң, Тончык сыяктуу ырылардын бири. Биз сөз кыла турган бул ыр мал чарбачылыгынын негизинде келип чыккан. Короо кайтарган кыз келиндер. Бекбекей адатта жайкысын короо кайтарганда ырдалган. Мал чарбачылыгы менен күн көргөн көчмөндүү турмушта койдун, жылкынын ролу өтө чоң болгон. Мурдагы заманда уурудан, бөрүдөн короону кайтаруу зарылдыгы турган. Короо кайтарган кыз келиндер, жаш уландар жөн эле кыйкыра беришпестен, ошол көрүнүштөрдү өзлөрүнүн максаттарын ырдап түн күзөтүн көңүлдүү өткөрүүгө аракет кылышкан. Бара-бара короону ырдап күзөтүү салтка айланып кеткен. Укуругум долону, камчындын сабы долону деген ыр саптары короо кайтарган адамдын куралдуу экенин, ууру бөрүнү сабаса сынбай турганын айткансыйт. О бек болуу айт деп созулуп кыйкырып, эмоция менен аткарылган. Алгачкы убактарда короо кайтарган адамдар койду бек, сак кайтаруу жөнүндө бири-бирине билгизип, короонун ар кайсы четинде турган адамдар менен үн алышып турган. Балдар, төмөндөгү Бекбекей ырына көңүлүбүздү бурабыз. Окуйбуз бардыгыбыз көркөм. İğnemdin uçun may tardım ey, bugün bir koro kaytardım ey. İğnemdin uçun küzöttüm ey, işimde koro küzöttüm ey. Oğumdan uçup dolanok ey, oruda börü jolobok ey. Oru bir gelse uçtaybız ey, başın bir ayra uçtaybız ey. Aydu korondun çeti taman jol ey, kaytargan korom aman bol ey. Шырылдаң. Шырылдаң кыргыз оозеки поэзиясындагы эмгек ырларынын бири. Көчмөн мал чарбачылыгына байланыштуу келип чыккан. Анда жылкычылардын оор турмушу баяндалып, Шырылдаң жылкычылардын ыры экендиги айтылат. Жылкычылар Шырылдаңды ырдап, элден азык-түлүк да жыйнап алышкан. Ырдын бир нече варианты атчан жүрүп, үндү бийик созуп ырдоого ылайыкталган кыска, кайрыктуу өзүнчө обону бар. Демек, балдар, Шырылдаң ыры жылкычылардын ыры экен. Şıpşırıldan şır ekende, Жылкычынын ыры экени, karılardın ak ekende, жигиттердин айт экени, ayılıla tündürde, ayılıla tündürde, ayda cırcır sal ekeni, ayılıla tündürde,
айыл улап түндөрдө айта жүрчү салт экени. Ана султан шырылдап, мына султан шырылдап, шып-шырылдап шырекен, жылкычынын арекен. Коноктого бышкандай, кошо чыккан шырылдак, коноктого бышкандай, кошо чыккан шырылдак, жылкычы менен коюндашы, жылкычы менен коюндашы, жарышы чыккан шырылдак. Ана султан шырылдап, мына султан шырылдап, шып-шырылдап шырекен, жылкычынын арекен. Шып-шырылдап шырекен, жылкычынын арекени, карылардын арты экенде. жигиттердин айт экени. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Эми үйгө тапшырма. Биринчи суроом: Бекбеке ырын кимдер жана эмне максатта ырдашкан? Экинчиси: Шырылдаң ырын кимдер жана кайсы маалда ырдашкан? Төмөнкү суроолорго дептериңерди ачып, числону жазып, теманы жазып, суроолорго жооп жазгыла. Үчүнчү тапшырма: эки ырды тең жаттап жана мага көркөм айтып бергиле. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.